атым Чоробек Садамбеков. Биздин Мурас коомдук фондунун жетекчиси болом. Азыр биз ишке ашырып аткан долбоор бул Кыргыз Википедия иши кыймылы долбоору. Мен ошол долбоорду да жетектеймин. Азыр өткөрүп жаткан конгресске жаш же болбосо мындай кеңири көз карашта караган жаштар катары өзүңөр кандай сунуш көргөзөт болосуз? Биздин сунушубуз ошол азыркы маалымат технологиялары өнүккөн доордо ошол технологияларды биздин элибиздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга туура пайдалана билүүдө. Мисалы үчүн мына сөздөр болуп атат, ошол инвестицияларды тартыш үчүн, мисалы үчүн туристтерди бияка тартыш үчүн элибиздин, жерибиздин кандай артыкчылыктары бар, бошчулуктары бар, эмне менен элди кызыктыра алабыз, элге кандай маалымат жеткизе алабыз деген суроолор болуп атат. Ошонун баарын эле бүгүнкү күндө мисалы үчүн интернет кызматтарынын жардамы менен чечсе болот. Мисалы үчүн ар бир турист бөлөк өлкөгө барып, ал жакта эс алуудан мурун азыр интернет аркылуу маалымат чогултат. Ошондо мисалы үчүн Википедияга кирип Кыргызстан деген эмне деген өлкө, ажын мисалы үчүн калкынын саны канча, жердин территориясы канча, кандай көлдөр бар, кандай тоолор бар, ошолордун баарын карап алса болот. Экинчи четинен ошол биздин алыста иштеп жүргөн, тажрыйба чогултуп окуп жүргөн жаштарыбыз ошол өз билгендерин мисалы үчүн кыргыз тилине которуп өткөзүп, мисалы үчүн бир орток казынага топтосо, анда алардын билимдери да өздөрү менен калбай, андан бөлөк да бир жалпы кыргыз элине кызмат кылган болот эле да. Ошондуктан менин сунушум эми баарыбыз эле өзгөчө жаштар азыр баарыбыз эле интернетте отурабыз, интернетти социалдык кызматтардан колдонобуз. Ошондон кичине өз убактыбызды бөлүп, ошол бир орток Кыргызстан жөнүндө маалыматтарды жаратууга да салым кошсок деген ойдомун да. Бүгүнкү күндө кыргыз тилиндеги маалыматтар, китептер, окуу куралдары жетишпей жаткандыгы, абдан керек болуп аткандыгын биздин башка өлкөдө жашаган биздин тектеш кыргыз туугандарыбыз айтып атат. Ошолорду өнүктүрсөк болот эле. Ошондой кызматтардын бири катары мен биздин Чекит KG электрондук китепканасын айтып элем. Ал жерде биз мына акыркы 2-3 жылдан бери кыргыз тилиндеги мындай көркөм адабий илимий билим алуудагы маанилүү бир жакшы китептерди электрондоштуруп чыгарып жүрөбүз. Мисалга айтсак, ал жерде кыргыз элинин эпосторунун баарын тапсак болот. Манас эпосун, Сагынбай, Саякбайдын варианттарын, андан бөлөк Энже эпосторду, балдардын фольклордорун, мисалы үчүн кыргыз элинин баягы алкыш, бата, жомоктору, кошоктору, ошол сыяктуу өзүбүздүн баягы кыргызчылык өзөгүбүздү, рухубузду сактап калууга жардам берүүчү, кыргыз тилин үйрөнүүчү, мисалы үчүн кыргыз тарыхы боюнча, кыргыз адабияты, жанагы электрондук сөздүктөр, ошол сыяктуу көптөгөн жакшы маалыматтар бар да. Мисалы үчүн мен ошол сайтты сунуштайт элем, эгер сиз кыргыз тилиндеги маалыматка, китептерге таңсык болуп ошолорду окугуңуз келсе, биздин сайтка кирип, ал жерден Манастан баштап бүгүнкү күндөгү кыргыз тилинин синтаксисине чейинки көптөгөн жакшы китептерди таба аласыздар.